Бир жумада аткарылган жумушту иш-чараларыңарды да бүт бардыгын 5-күнгө берсеңиздер. Президенттин үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө атайын облустук комиссия түзүлдү. Жарлыктын негизинде жаңы жол жоболорду иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн комиссиянын биринчи отуруму өткөрүлүп, анда сунуш пикирлер айтылды. Бул уже расмий анча-мынча банктарда ошондой вид продукта есть на проведение торжественных мероприятий деген. Эми указ негизинде автоматически ал нерселер жоголотпош керек. Ал улуттук банкта жак тескейт, бирок баары бир биз дагы бир түшүндүрүү иштеринде. Биз мисалы өзүбүзгө кошконбуз да ал нерсеничи. Мамлекет башчысынын жарлыгын ишке ашыруунун алкагында маалыматтык түшүндүрүү иш-чараларын чыңдоо зарыл. Мында айрыкча мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги жогору. Андыктан салтанаттуу мааракелерди өткөрүүдө жана маркумду узатуу иш-чараларында айрыкча чыгым келтирбей, коомчулукка үлгү көрсөтүүлөрү керек. Бюджеттен айлык алып аткан кызматкерлерге баягы өзүбүз үлгү болуп ошолорду көрсөтүү боюнча тапшырмалар берилип атат. Ошо жакын арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынан да бизге кат келген. Ошол мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, бюджеттен айлык каражатты каржыланып аткан кызматкерлер ушул жарлыкка баш ийбей эң баштык кыла турган болсо, жумуштан кетирүү тартиптик чарасына чейин баруу боюнча сунуштар берилди да, мына ошону дагы баса белгилеп айтып атабыз. Жарлык калктын бакубат жашоосун камсыздоо, ашыкча чыгымдарды жок кылуу максатында даярдалган. Карызга насыя алып, той аштарды өткөрүп, натыйжада карыз төлөй албай кыйналган жарандарыбыз жок эмес. Банктардан кредит алышып алып туруп, той топурларды өткөзүп, анан эртеси күнү эч кандай аркасында немеси жок, кыйналып аткан учурлар бар. Акыркы зыйнатка жөнөтүп атканда көкүтүп, сен тиги мынча мал сойду эле, сен адан кемсиңби, сен эми ата энең деп, анан өлгөндөн кийин ал мындай сыйды көрсөтүүнүн кажети жок. Андан көрө ошол үй бүлөсүнө керектелип алса деген мааниси ушундай болуп атат. Ошого баардыгыбыз чогуу чараны иш алып барышыбыз керек, түшүнүү менен кабыл алыш керек. Бул элдердин өздөрүнүн эле немесине пайдасына боло турган нерсе, өзүнүн социалдык экономикалык абалын мындай жакшыртууга жөрөлгөлөр да. Президенттин жарлыгына ылайык үй бүлөлүк салтанаттарда, маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында жана эскерүү иш-чараларында мал союуга тыюу салынат. Ошондой эле чыгым жараткан ашыкча үрп-адаттарды жокко чыгаруу боюнча да жаңы жоболор иштелип чыгат. Чет мамлекеттеги биздин мигранттардан дээрлик 3 миллиард доллардан ашык акча бизге келди. Ошонун биздин экономисттердин саноосу боюнча дээрлик 60-70% мындай ушундай үрп-адаттар, кереги жок салт санаалар менен өтүп аткан иш-чаралар үчүн жумшалып атат да. Эми ошонун баардыгы экономикага киргенде абдан бир жакшы бир скачок болмок деген ойдо болуп атат. Молдолор менен дагы, укук коргоо органдары менен дагы жана башка структуралар менен чогуу чара эл менен иш алып барып, мынакей тез аранын ичинде өзүбүздүн жолубузду иштеп чыгып, анан сунуш катары областка берсек, област бириктирип республикага берсек, анан регионго жараша, менталитеттерге жараша бир жакшы бир ортодон бир жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Динде да ысырапкорчулукка жол берилбейт. Президенттин жарлыгына ылайык Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан маркумду акыркы сапарга узатуу иш-чараларын өткөрүүдө ысырапкорчулукка жол бербөө жана алдын алуу максатында тиешелүү жол жобо сунуштар даярдалат. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талаш шаары.